Саламатсыздар, Беркинтоо Гесин YouTube каналынын көрүүчүлөрү, көптөгөн окурмандардын суроолору боюнча муктаждыктан бир маек уюштуруп отурабыз. Бизде акыркы убактарда Америкага, Европага агылган жаштар, кыргыз жарандардын, кыргызстандыктардын саны аябай көбөйүп атат. Ошол себептен Америкага кантип баруу керек, ал жакта кантип иш табуу керек. Ошолго окшогон суроолорго жооп берүү үчүн биз бүгүн маектөрүбүзгө Америкада көп жылдардан бери жашаган ишкер жана продюсер Кубатбек Жолдош мырза бүгүн биздин коногубуз болмокчу. Кубат мырза, куш келипсиз. Сиз менен маек куруу мындай муктаждыктан улам келип чыкты да. Анткени азыр өзүңүз байкап атасыз, биздин кыргызстандыктар, айрыкча жаштар Европага, Америкага агылып атат. Ошол жакта иштеп, окуп, өзүн өзү өстүргүсү келген жаштарыбыз аябай көбөйдү да. Анан сиз мындан бир канча жылдар мурда Америкага баргансыз, ал жакта жашайсыз, ал жактын жашоон жакшы билесиз да. Анан ошон үчүн сизди маекке чакырдык. Саңызбы, маекке чакырганыңызга чоң рахмат. Эми азыр бизди деле жаштар көрүп атса керек. Албетте бул жаштардын чет өлкөгө чыгып, алдына койгон максаттары абдан жакшы да. Анан негизи чет өлкөнү көрүп келген абдан жакшы да. Мисалы мен деле Кыргызстанга келип кетип атам. Келгенде өзүмдүн көз карашым кичине башкача. Мындай Кыргызстанда жүрсөм эгерде азыр, может быть, менин баягы көз карашым жашоого башкача болмок да. Анан мурда, мисалы Америкада мындан бир 10 жыл мурда жүргөндө кыргыздар аз эле болчу да. Азыр мисалы магазинге барасызбы, мисалы библиотекага же кийим алганы, каяка барбасаңыз кыргыздарды көрөсүз да. Ал деген абдан жакшы, бирок экинчи жагы дагы бар. Биз уже бири-бирибиз менен учурашпай деле калдык да. Мисалы биякта жүргөндө деле кыргыз менен учурашпайт да. Тиякта мурда биз учурашып сыйлуу болчубуз да. Азыр мисалы мынтип өтүп кетебиз. Бул кыргызго же казакко же өзбекко деп өтүп кетебиз да. Кадимкидей эле кабыл алып калдыңыздар да. Кадимкидей эле. Уже таң калбайбыз да. Мурда бир кыргыз көрсөк, кыргыз өтүп кетти деп таң калчубуз да. Сиз кыялдар орундалат деген ишенесизби? Ишенем. Мен деле өмүрүмдө ойлогон эмесмин чет өлкөдө окуйм же иштейм деп. Анан мындан 10-15-20 жыл мурда Голливуддун кинолорун көрчүм да. Ошол кезде мага мисалы Голливуддун жылдыздары, мисалы Жан-Клод Ван Дам, Арнольд Шварценеггер баарын эле билебиз да. Ошолор менен тең Марк Дакаскас деген актер бар болчу. Анан мен өмүрүмдө ойлогон эмесмин ошол адам менен сизде отургандай отуруп, чай ичип, чогуу мисалы киного тартыламын деп ойлогон эмесмин да. Анан бул деген ушу кыялдар орундалат дегендин эле эң мындай далилденгени да. Бирок ошол кыялдарга жетиш үчүн аракет кылыш керек да, туурабы? Албетте. Сиздин Америкага барып, ошол жакта жашап, окуш үчүн кандай аракеттерди көргөнсүз? Мен эң биринчиден кыялданчымын. Биякта университет окуп жүргөндө эле чет өлкөгө кетким келип, өзүмдү ошол жактан издечимин. Анткени мен билчимин, эгерде биякта университетте окуп эле калсам, балким банкка кирмекмин. Азыркыга чейин иштеп жүрө элмекмин, бирок мен алдыга умтулуп, өзүмө максат коюп, анан мисалы акчам деле жок болчу да. Анан өзүмдүн машинем бар болчу. Машинемди сатып, турфирма менен сүйлөшүп, анан кийин эптеп баягы Америкага кеткем да. Анан Америка баргандан кийин дагы оңой болгон жок. Кыйынчылыктарды өттүк, аякты мындай бир чоң жашоодо мындай университетти өткөндөй болдук да. Тек гана мен эле эмес, ошол ар бир барган жаран ал жактан өзүнүн бир жашоодогу мектепти өтөт да. Мейли жаш болобу, кичине жаш өтүп калган, мисалы 30-40, азыр 60 жаштагы кишилер да кетип атат да. Анткени ошого таң калып атам. Азыр ошол пенсия жашындагылар да ошол Америкага агылышып атат да. Американын эмнеси тартат адамдарды? Америкадан мага жаккан нерсеси бул теңчилик да. Эгерде мисалы сиз биякта таксиде иштесеңиз же официант болуп иштесеңиз, мындай үй бүлөңүздү багыш оор да. Мисалы Америкада сиз таксист болуп иштейсизби, мындай кара жумуштар иштесеңиз, сиз зато квартираңызды төлөйсүз,
балаңызды багаласыз, мектепти, садикти төлөй аласыз да. Ошол нерсеси мага жагат да. Анан мисалы биякта бир кандай десем, чиновник болосузбу? Азыр мисалы мен мынтип ойлоп атам, бияктан качып кеткен чиновниктер бар да. Эми аттарын айтпай эле коелу, тияка барып кара жумуштарда иштеп атышыптыр да. Бул деген ошол теңчиликтигин билгизет да. Мисалы Америкага барып сен кимдин баласысың, мурда каякта иштедиң эле, ал жакта баарын теңдеп коет да. Сиз ушул тенденцияны ошол Американы Кыргызстанга келишин каалайсызбы? Каалайм. Бирок менин оюмча биз ага келебиз, бирок жакын арада эмес да, балким бир 10 жылда, 20 жылда. Азыр кыргыздар Америкага агылып атат. Анан ал жака барганда жашоо кандай болот? Биринчи бул жактан кандай кадамдарды жасап барыш керек? Сиз мындай туура багыттарды айтсаңыз. Абдан жакшы суроо. Азыр эми Америкага кетүүнүн жолдору көп болуп атат да. Жолдору көп дегенде кыргыздар ошол жолдорду өздөрү таап атат да. Мисалы мындан 5 жыл мурда виза алып барышчы да. Кадимкидей эле посольствого кирип виза. Азыр баягы виза бербегендиктен анын себептерин билбейм, бирок кыргыздар мисалы Казакстанга барып, Израилге, Европа мамлекеттерине виза алып кетишет. Азыр деле кетип атышат. Андан тышкары дагы баягы Мексика аркылуу жол аябай актуальный болуп атат. Ал негизи ал жол мурда эле бар болчу, бирок кыргыздар аны билген эмеспи же баягы маалымат жоктуктан го. Азыр мисалы каяка барбасаңыз бүт жакта Америка жөнүндө сөз болот да, кантип кетсем депчи. Бул албетте өкүнүчтүүсү да, анткени кыргыз мамлекетине, кыргыз улутуна өкүнүчтүү. Алардын өздүк жашоосуна баягы алар өздөрүнүн жашоосуна баягы кыялына жетейин деп кетип атышат да, жакшы жашоодон эмес да. Мисалы баарыбыз эле азаттыктан көрүп атабыз, баягы Эквадорго барышат, ал уже баягы түштүк Америка жакчы. Анан мен таң калганым, алар 10 өлкөнү Мексикага чейин басып өтүшөт. Закон нелегально басып өтүшөт да. Ошону кантип басып өтүшөт алар? Мен акча керекпи же мындай качышабы, кандай кылып басып өтүшөт? Аны мен баягы кыскача эле айтып коеюн. Аны баягы азаттыктарды иликтеп чыгарбадыбы бир кыз барыптыр. Мен деле ошондон деле уктум, анан өзүмдүн деле классташтарым, досторум дагы барды да. Анан алардан да уктум. Анан чынын айтсам, жол абдан оор экен да. Кооптуу. Абдан кооптуу экен да. Аяктан мисалы өлүп калсаң да болот экен да. Анан кыскасы болгондо, мисалы Шенген визаны азыр алыш Американ визасы менен тең болуп атат да, эч кимге бербей атат. Мисалы азыр даже биякта жүргөн мындай көрүнүктүү адамдар ала албай атат да. Ал эми кыргыз жарандар ошол Эквадорго барышат экен, конференция же туристический виза менен эле. Анан алар айтып атат, самолетко отурдук дейт. 200 адамбы, 500 адам отурабы, ошонун дээрлик 80% Америкага кеткендер экен дейт да. Анткени самолеттон түшөт да. Түшкөндөн кийин баягы өздөрүнүн маалыматтары бар экен. Бул станцияга барабыз, автобустан бияка барабыз деп өздөрүнүн жолдору бар экен да. Анан ошол самолеттогу эле 100 адам, 200 адам коштоп жүрүшөт да, баары бир групп болуп калат экен да. Анан баягы эмелер бар да, чек араларчы. Ошол жерде булар деген токойдун арасынан суу менен басып өтүшөт экен да. Ал жакта мыйзамдары мындай тартип сакчылары кармап алып, ошондой жокпу? Ошо аяктын баары мафия болуп калыптыр да. Мисалы тартип сакчылар тосот экен, бир 500 киши, 500 киши баратат, ар биринен $500 $200 алат экен. Анан өткөрбөйт экен. Ошону эгерде $500 500-гө көбөйтсө эле кандай эбегейсиз чоң акча болуп атат да. Анан аларга дагы ал пайдалуу да, анткени алар ошол мисалы Гватемалада калып кетишпейт да. Андан ары өтүп кетишет да. Анан мен мындай бир угуп калдым, өкүнүчтүү да, чынбы калп билбейм, бир үй бүлө бараттыр да. Анын кичинекей кызы мындай кайыктар болот экен да, надувнойчу. Анан ошо менен 10 саат жол жүрүшөт экен. Кызы сууга өмөтүп кетиптир, анан артынан мамасы секириптир, мамасынын артынан папасы. Анан ушундай укканда баягы денең зыркырап кетет да. Анан мен жаштарга айтарым, колдон келсе виза алып эле окуппу же рабочий виза алыппы кеткенге жетпейт да. Ал эми андай жол менен баргыла мынткеле деп мен үгүттөй албайм да. Мисалы мен деле жакын тааныштарым барды, алар айтты, эгерде мен ошол жолду билсем, мурда ушундай кыйын экенин билсем, мен барбайт болчумун деди да. Анткени
ал маалыматты деле толук эч ким айткан эмес да, мындай болот деп. Анан жолдо да азыр 30 күн, 40 күндөн жүрүшөт экен да. Эмне жешет, эми да оор да. Биздин мыйзамдуу жол менен барыш үчүн айрыкча студенттерге мындай кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Эң биринчиден бул англис тилин билиш керек. Анан мен мисалы жаштарды билем, экзамен тапшырып эле кадимкидей университетке өтүп, же контрагын төлөйт, болбосо баргандан кийин төлөйт да. Ошондой жолдору бар. Азыр эми компанияларда көп болуп атпайбы? Ар бири мындай даярдашат да. Бирок мыйзамдуу жолдору көп. Мыйзамдуу жол менен барса болот. Бирок ар кайсыдан айла жоктон бара алышат да. Мен угуп калдым, ошо спорт менен алектенген жаштарга дагы мындай ал жакта университеттерде мүмкүнчүлүктөр берилет. Мүмкүнчүлүк чоң. Ооба, эгерде жакшы спортчу болсоң, таланттуу адам болсоң, мисалы Америкада эмелер көп да, таймаштар көп. Ошолго спортсмендер абдан көп барып атат. 10дон, 20дан, 50дөн группа болуп кирип атышат, жакшы орундуктарды алып, кыргыздын желегин желбиретип, анан келгени келип атат, калганы калып атат да. Анан Америкага, бул политикасы да, мисалы Америкага күчтүү, акылдуу, таланттуу жаштар керек да. Анан жаштар калгандан кийин ал жакта үйлөнөт. Ошентип анан Американын да гражданствосын да алгандар да бар да. Сиздин Американын гражданствосу жок, сизге жок, кыргыздын. Кыргыздык. Дагы бир суроюм, биз Америкага барганга чейинки жолду айтып атабыз да, Америкага баргандан кийин жашоону кантип башташат? Биринчи эмнелерден башташ керек? Жумушту кантип? Мисалы, азыр кичине оңой болуп калды да, анткени ар бир адамдын кошунасы, классташы, бирдемеси Америкада бар да, анан аларды тосуп алышат. Анан экинчиден азыркы баргандар акча менен барып атышат. Мисалы, бизден деле сурайт, канча акча менен барыш керек деп. Биз барган учурда биз $500, $1000 чөндүккө салып алып эле кетчүбүз да. Ал кезде биз жаш болчубуз да, анан ал кезде деле андай чоң акча эч кимде жок болчу да. Азыркы мисалы баргандар жанына $10,000, $20,000 салып барып атышат да. Анан баргандан кийин аларга айтканым мындай, кичине оңойраак болуп атат да. Эмнеге аз айтып кетейин? Мисалы, баргандан кийин өздөрүнүн процедурасы бар да, документ боюнчачы, ошолорду алышат 1 ай, 2 айга чейин. Ага чейин, мисалы, азыр могу ковидтен кийин жумуштар көбөйдү да. Мисалы, ковидке чейин доставка деген баягы тамак ташуу услугасы начар өнүккөн болчу да. Коронавирустан кийин абдан өнүгүп кетти. Мисалы, азыр жарандар барып эле 1 айдын ичинде жумушка орношуп, өздөрүнө машина сатып алып иштеп атышат да. Азыр мисалы Америка жөнүндө менден жакшы билгендер бар да, YouTube бар да, ар бир блогер бар, сизге деген ошо ар бир тапкан акчасынан баштап эмне кылыш керек, каяка барыш керек, кандай тамак алыш керек, продуктылар канча, бүт баары ачык айкын көрүнөт да. Албетте кээ бир блогерлер көбүртүп коет, эмеси контенти көп болсун деп, бирок толугун айтканда маалымат өтө көп тараганда, менимче ошо маалыматтын көптүгүнөн азыр жаштардын баары ошол чет өлкөгө чыгып кетип атышат да. Ал жакта жашоо кымбатпы? Ал жакта жашоо кымбат. Мисалы, бир эмени алалы, бир тамак ташыган доставканы алалы, айына средний бир $3-4 миң табат. Баргандан кийинчи, бирок ал табат дегенде оңой жумуш эмес, 7 күн иштейт, 12-14 сааттан иштейт, выходной жок да. Ошо выходной, ал жакта негизи выходной албайт биздин мигранттарчы, анткени жашоо талабы ушундай да. Мисалы, бир күн жумушка чыкпай койсоңуз, тапкан маянаңыздан азыраак түшүп калат да. Биз деген жашашыбыз керек, анан чогултушубуз да керек да. Ошондуктан көптөгөн кыргыздар гана эмес, баягы мигранттар мындай эме албай иштешет да, дем алуу албай иштешет. Анан мисалы, эгерде семьясы менен барды дейли да, баласы бар же 2 адам, анан квартирага бир $1200-1500 төлөйт. Анан $4,000 1,5 алсак, 2,5 калат. Анан $500 машинеге страховка алат да. 300-500 да. Ошо менен 2,000 кетти. Анан телефону бар, өздөрүнүн тамак ашы бар, продуктусу бар деген, ага дагы эми бир 500-700 алып коюп, анан өзүнө чогултканга бир $1000 калып атат да. Анан $1000 азыр мисалы биякта деле таап калышыптыр. Биякта деле баягы эгерде мындай туура иш кылсаң, жакшылап ойлонсоң, алдыга умтулсаң,
таап калыптыр да. Мисалы мен деле айта кетейин, азыркы биздин кыргыздар абдан жакшы өнүгүп атышат логистика, траковый бизнес сферасында. Анан алар дагы Кыргызстанга пайда алып келип атышат. Кантип десеңиз, мисалы чоң компаниялар бар. Алар деген мурда деген диспетчерлерди, груз алып бергендерди Өзбекстандан, Литвадан ушундай алышчы да. Азыр бизде Кыргызстанда да ачылып калды да. Анан мисалы бир крупный компания Кыргызстанда 100 кишиге орундук берет да. 100 киши деген ал деген Кыргызстанга дагы чоң салым болот атпайбы? Ошо 100 адамга алардын айлык майнасы ошо $500 $1000 чейин алышат да. Анан жаштар болсо ошо 20дан ошо 30-40ка чейин кетишет. Анан ал деген баягы 30 ошо 100 адам өзүнүн үй бүлөсүн багып атат да. Ошол $1000 таап, $2000 алгандар деле бар. Андан да көп да, мен мындай минимальный айтып атам да. Анан алар деле ошо өз үй бүлөсүн багып атпай, Америкага барбай эле бияктан үй алып атышат, үй салып атышат, акырындан ошо эметип атат. Анан биздин дагы кыргыздар кыйын экен, Американы билбей туруп эле биякта англис тилин билип, анан биякта отуруп алып эле Американы мындай, кандай десем, багындырып атат десем мындай чоң болуп калат, бирок бүт жерлерин билет да, каяктан каяка барыш керек, кандай деп мындай малатсы да, азаматтар да. Аякта дагы кыздар бар, кыздар дагы эме да, таң калам да, баа берем да, жакшы да. Анан мен бир эле компанияны алдым да, 100 киши деп, андай компаниялар көп. Мисалы мен азыр айтсам бир, билбейм, бир 10 миң, 20 миң адамга кыргыздар жумуш орундарын берип атат да. Бул деген абдан жакшы да. Америкада ийгиликке жетиш үчүн канча убакыт керек? Америкада ийгиликке жетиш үчүн талыкпаган эмгек, уктабаган түндөр керек. Ал жактан эч ким сага мээдеп бербейт. Менин оюмча, эгерде ошо жаңы барган адам жарым жыл, бир жылда өзүнө келет. Документтерин тууралайт, бияка сагынычын тарайт, кандай десем, баягы сагыныч акырынан кетет да. Баргандан кийин сагынып, ыйлагысы келет, кеткиси келет, үй бүлөсүн сагынат, ата-энесин сагынат. Мындай бул сезимди мен айтып бере албайм да, анткени мен өзүм сезгем да. Азыр мен айтып койсом, мындай оңойлуу болуп калат да, бирок абдан жаман да. Азыр эми мисалы WhatsApp, Viber болуп калбадыбы, Telegram. Биз барган кезде ал нерсе жок болчу. Биз барган кезде карточка сатып алчубуз $5. Анан ошо $5 жарым саат сүйлөшчүбүз да. Код набер илгери баягы эмеге барчу элек го. Эмегечи, телеграфка барчу алчу элек, ошондой эле болчу да. Азыр эми видео связь бар, көрүп кичине болсо да жакшы да. Сиз канча жыл жашадыңыз? Мен жалпы 10 жылга жакындап калды. 10 жылга жакындап калды. Бизде мына көбүнчө трак айдаганга ошо чыгып кетишип атат да азыр. Ошол жарандарыбыз канча айлык алышат, кандай акча табышат? Негизи ошо Америкада стандарт бар да, эң аз маяна саатына $6. Эгерде сиз барып, мисалы кафеге иштеп калдыңыз да, анан айлыгыңыз $4 болсо, сиз деген заявление жазсаңыз болот да кафенин үстүнөчү. Мени ушу $4 төлөп иштетип атат депчи, негизи закон тууралуу да. Бирок эң аз маян $6. Күнүнө 8 саат иштесе, ошондой $40-50 болот да, $50. Анан жумасына 4-5 күн иштетет да, андан көп саат бербейт. Негизи жумасына 40 саат, 50 саат иштетет да. Негизи ошол сиз айтып атпайсызбы, мындай өзүңдүн укугуңду айтсаң, укугуңду пайдалансаң болот депчи. Мигранттарга ошондой мамиле кандай? Мигранттар мамиле Американын жарандары менен бирдей. Мисалы сот жөнүндө айтып кетейин. Мисалы сиз штраф алдыңыз да, анан штраф алгандан кийин эле, мисалы английскиңиз начар болсо деле барып сотко эметиштайсыз. Мен өзүмдү өзүм коргойм депчи. Анан өзүңүз барып эле, мен ушундай болгон, ошо мисалы полиция кызматкери ушундай жазып берип койду, ушундай десеңиз, анан сот эмнеге мындай дейт, доказательство көрсөтөт дейт. Эгерде сиз ошону көрсөтө алсаңыз, ошол жерден эле сиздин эмеңизди баягы төлөбөйсүз деп туруп, эметет, четке кагат да. Мисалы менде да болгон, мен да ошону көрүп таң калгам да, биз өзүбүздүн укугубузду өзүбүз коргой алат экенбиз. Ал жакта ошо теңчиликте, мисалы эч ким сизди мигрантсыз же басынтпайт да. Сиз каалаган жака барасыз, окуйм десеңиз аякта бекер курстар бар, англисчечи. Барып окуйсуз. Мамлекет ушу мигранттарды абдан камсыз кылат да. Мисалы эгерде сиз баргандан кийин
грин карта деле утуп кетип атышпайбы? Анан мисалы барып бир кандайдыр себептерден иштей албай калсаңыз, мамлекет сизге толук билбейм маалымат, бирок бир $1000 тегерегинде сизге жардам берет. Сиз жумуш тапканга чейин. Ал сиз карабайсыз, мисалы грин карта утуп бардыңыз да, ал мамлекетке мындай эч кандай эмгегиңиз сиңе элек, эчтеке кыла элексиз, бирок уже сизди мамлекет коргоого алып атат да. Ошо Американын ушул жактары да мага аябай жагат да. Мисалы коронавирус маалында иштебеген адамдарга дагы жөн эле акча таратып атышты да. $4000 айына. Ушул дагы баягы өзүнүн жарандарын караганын билдирет да. Сонун мүмкүнчүлүктөр бар турбайбы? Мына сиз жана айттыңыз, кыялдар орундалат деген суроо бергенде, ошол менин Марк Дакаскас менен ошо жолу кыялым бар эле, жолуктум депчи. Анан биз билебиз, сиз продюсер болуп кино тарткансыз, 2018-жылы болуш керек эле. 2018. Ошол Америкага барган, жанагы сиз айтып аткан Мексикадагы абал боюнча ошо кино тарткансыз. Бирок ал киноңуз Кыргызстанда прокатка чыккан эмес, көрсөтүлгөн эмес. Прокатка чыккан, бир 2 жумага эле да. 2 жумага. Эмнеге? Биякта мындай экен да. Биринчиден ошол кездерде кино абдан көп чыгып кетти. Жума сайын кино чыкчу да. Биз бияктын мындай эмеси бар экен, профсоюз сыяктуучу кинонун очередке коет экен, ар бир 2 жума сайын кино чыгат экен. Мен да очередке турдум, кином чыкты. 2 жума көрсөтүлдү. 2 жумадан кийин жаңы кино чыкты. Андан кийин менин киномду алып салды. Анан мен болсо биз эме түзгөнбүз да, договорчу. Түзгөндөн кийин менин киномду 2 ай коюш керек болчу. Анан мен баягы Америкада жүрүп көрүнүп калыптырмын да, баардыгы мындай тең болот экен, бүт баары ойдогудай деп ойлогом. Анан тилекке каршы кинотеатрлардын чоңдоруна барып жолуксам, алар эмедешти, сенин киноңо эл келбей атат деди. А мен өзүмдүн тетрадьым бар болчу, өзүмдүн баягы досторум болуп, биз кинотеатрга күндө канча киши кирген санап турчубуз. Анан мен тетрадьдан көрсөтсөм, тиякта жаңы чыккан кинолор менен менин кассам бирдей болуп атат. Ошо 2 жумадачы. Анан менин кином эмнеге алып койдук десек, бизде ушундай деп мени баягы кабыл албай коюшту да. Анан мен аларды мындай сотко берсем болот да. Бирок алар дагы аны ойлоп коюшуптур. Саат түнкү 23:50-дө акыркы сеанс болот экен. Ошого мен киному калтырып коюшту. Анан 2 ай коюшту, бирок түнкү 12-де киного ким барат? Барат экен элдер, бирок 4 киши, 3 киши да. Ал эми 5-те, 6-да, 7-де сеанстарга мени алып салышты. Аябай киноңузду мен дагы көрүп чыктым. Анан аябай көп чыгым кылып, көп салым кошконуңуз мындай көрүнүп турат да, каржы жагынан. Марк Дакаскастын өзүн тартыпсыз, Анан сиздин берейин деген оюңуз ошол бир Америкага кыялдар менен гана жетеленип барасың деген бир ойду бергиңиз келген да, бир сүйүү жетелеп барат депчи. Анан кийин сиз дагы ошол Америка жөнүндө кино тартайын деген да ойлоруңуз бар экен. Ооба, бул менин деген мындай хобби катары экен да, мен жүрөгүмдө ушул нерсе жашайт экен да. Мен азыр деле кинолорго барып көрүп атам. Азыркы кинонун деңгээлдери жакшы. Аябай өнүгүп, жакшы тарта баштады да, кыргыздарча абдан сүйүнөм. Мен дагы ушул Кыргызстанда болобу же Америкада болобу дагы кино жараткым келет да. Андан эми мен кичине болсо да тажрыйба алып калдым. Ал кезде эч кандай тажрыйбам жок. Окуган эмесмин ал эмеге, бирок азыр дагы ушу кыялым жашап келатат. Мына сиз Америкада жашадыңыз, бул жакта жашап атасыз. Көбүнчө Кыргызстанда жашаган жактырам деп айттыңыз. Ооба. Маектен сырткары мага айтып бердиңиз го. Анан чын эле ошондойбу? Кыргызстанга кайткыңыз келеби? Негизи менин оюмча ар бир кыргыз жүрөгүндө патриот да. Мисалы, тиякта деле досторум бар, кыргыздар менен сүйлөшөбүз, абдан ынтымактуубуз. Анан ар бир адамдын Кыргызстанга кайткысы келет да. Ошолордун арасында мен да бармын. Себебин айтайын, анткени бизде биринчи өзүбүздүн жакшы өлкөбүз бар. Бирок биз мындай жакшы кадрлар барыта албай атабыз да. Мамлекет кичине баягы өнүгө албай атабыз да. Анан ар бир кыргыз ушу Кыргызстанга келип, Кыргызстандагы ушу чет өлкөдөй болуп өнүксө деген ой максаты бар да. Анан мен деле мисалы өзүм эгер Кыргызстанды жактырбасам, көп мындай жүрөгүм тартпаса, мен Америкада жүрө бермекмин. Аякта иштеп, акча таап, ошол жактан деле үйлөнүп жашай бермекмин. Бирок мен үй бүлөм биякта, өзүм Кыргызстанды жакшы көрөм. Мисалы, аякта Америкада мындай да шаар кооз, жомоктогудай да. Анан
бизде болсо биякта мындай чоң центрде көчөлөр асфальтированный да, анан мисалы чет жакка чыгып калсак, жолдор ташкак башкак, анан ошону да сагынабыз да. Бирок тилди билиш керек Америкага барыш үчүн сөзсүз. Канчалык көп билсеңиз ошол жакшы да, бирок кыргыздарды көрүп атабыз. Такыр эчтеке билбей баргандар бар да. Кыргыздар ошол жака барганда кайсы кесиптин ээлерине көбүнчө артыкчылыктарды берет? Мисалы азыр кыргыздар Америкага барам дегенде эле сразу фура же трак айдайм деп атпайбы? Ошол дагы көп мындай маалымат туура эместиги да. Мисалы бара калып эле мен фура айдайм, анан азыр 20 миң, 30 миң, 50 миң доллар таап атышат деп эле элдин баары ошентип атат да. Бирок Америкада мисалы сантехниктер, мисалы электриктер, куруучулар деле керек болсо трак менен бирдей эле табышат да. Бизде кыргыздарда көбүнчө мындай, мисалы мен деле барып, мисалы машина оңдогонду билсем, же ушундай бир узкий специалист болсом, мисалы электриканы билсем, мага жумуш көбүрөөк табылмак да. Анан кыргыздар ошондой эмени билбегендиктен, эң оңой бул такси же тракка чыгып кетип атышат да. Демек электриктерге? Албетте, электриктер, мисалы да кандай эмелер, чач тараачтар бар. Деги эле баягы кыз болобу, жигит болобу, жигитке 70 аздык кылат дейт го, канчалык көп билсең, ошол жашын. IT тармагы да азыр абдан өнүгүп атат. Анткени 5 жыл, 6 жыл окуштун кереги жок. Жарым жыл, 1 жылдык ускоренный курстар бар. Билимиңиз? Билимим негизи экономистмин. Кыргызский экономический университетти бүтүргөм. Колдондуңузбу Америкада? Американы колдонгон жокмун. Дипломду негизи азыр колдоно элекмин. Кандай иштерде иштедиңиз? Барганда мен абдан көп жумушта иштедим. Барганда эле идиш жугуштан баштап, официанттын помощниги, официант, колбасный цехте колбаса чыгарып да иштедим, таксиде, жанагындай брошюрка таратат го биякта дейчи, флайер деп коет, ошо флайерди тараттым. Көп жумушта иштедим, бүт эле баягы көрдүм да. Рахмат сизге, ишиңизге ийгилик, кайра кайтайын деген оюңуз бар экен жакында? Азыр кичине болсо дагы тиякта бир кичинекей бизнесибиз бар. Досум экөөбүздүн, ошону азыр кичинеден өнүктүрөлү деп келатабыз. Сыр болбосо эмне бизнес? Сыр болбосо ошо траковый компаниябыз бар. Азыркы акырындан ошо көбөйтүп атабыз. Мына кыргыздар дагы суроо пайда болуп калды. Кыргыздар үчүн эң мыйзамы ылайыктуу штат кайсы штат? Американын ар бир штаты жакшы. Закондор кичине бөлүнөт, бирок кыргыздар мисалы Чикагога барышат, Агаяга, Филадельфия, Нью-Йорк, Техас, Калифорнияда бар. Бул деген эң чоң шаарлар. Чоң шаарда мүмкүнчүлүктөр көп. Экинчиден кыргыздар көп. Барганда ошол жардам беришет да. Эч кимди тааныбасаң да группалар бар. Ар бир группада 5 миңден, 10 миңден кыргыз отурат. Ал жакка мисалы барат, мен жаңы келдим, мага квартира керек десе, ошол жактан бирөө керек болсо табат. Бирөө жардам 10 миң кишинин арасынан 1-2 адам чалат, эмне болду, качан келдиң деп кызыгып жардам берет да. Ушул Америкага баргандар чакан бизнес ачып, анан кийин бир ишканаларда ачкандар бар да, мисалы үчүн сиз деле да. Ошону бул жактын гражданины болуп туруп, ал жакта кантип ачып атасыздар? Мыйзам жол береби? Мыйзам жол берет. Ал жакта мисалы барып ишмердүүлүк кылганда, сен каяктын жаранысың, ал маани бербейт. Анткени аяққа барганда адам эме алат, ID картачы. Ошо ID карта алгандан кийин ошол жашап аткан шаарда уруксат берилет да, ишмердүүлүк кылганга, иштегенге, машина айдаганга. Анан компания ачты дегенде бизге ойлойбуз да, Америкада кантип ачты депчи. Америкада ошо биякта деле биз бияктан ишмердүүлүк кылып атпайбызбы, баягы ЧП, ИП, ОСОлорду ачып атабыз го. Тиякта дал эле ошондой да. Бир компанияны ачканга бир күн кетет да. Анын баары мисалы биякта тияка баары, бияка бар документ топтоштун кажети жок да. Баары интернет аркылуу эле толтурабыз. Анан барсак 1-2 эле жерге барабыз. Ошентип ИП же ушундай ЧП ачып алып эле анан ишмердүүлүк улантабыз. Анан кээбилер ойлойт абдан оор депчи. Анын оорчулугу жок, бирок андан ары иштетип кетиши оор да. Кубатбек мырза, сизге кызыктуу маек куруп бергениңизге чоң рахмат. Көпчүлүккө жакшы маалыматтарды бердиңиз. Алыста аман жүрүңүздөр.